Жоолук салынуңуз сизге кандай таасир берди кийинки жашооңузга? Жоолук салынганга чейинки жана кийинки? Негизи мен биринчи айтып кетким келет. Мен юрист болгондон кийин мен аябай мыйзамдардын негизи баягы жаратылышын жакшы билем да. Анан биздин конституция боюнча биз светтик өлкөбүз. Мен мисалы парламентке келип алып туруп бир кандайдыр ушул тарапта өзгөртүү киргизген максатым жок да. Жоолук салган бул мен жеке гана ушу өзүмүн ушундай духовный өнүгүшүм, өзүмүн жолум болду, өзүмүн тандоом болду. Мен ойлоймун, бул негизи биздин апаларыбыз, энелерибиз илгери жоолук салынып эле жүргөн да, илгери. Бул ошондой эле көрүнүш, bundan деле мисалы аябай коркуштун деле кереги жок, мен ойлойм, себеби чын эле бул баягы биринчи ушундай парламентке мен келген үчүн көп адамдар чочушу мүмкүн да, светтик көз караштагы адамдар. Мен өзүмдүн кыздарым даже чочуган да. Өзүмдүн кыздарым. Алгачкы адамдар баштаганда. Анан мен айттым, жок, силер өзүңөрдүн жолуңар менен кеткиле, окугула, да, кандай жол менен тандасаңар. Бул менин жолум, бул менин өзүмүн жеке тандоом, бирок бул эч кандай бир мен ушул келип алып туруп саясатка өзүмүн бул жолумду аралаштыргым келбейт, себеби бул биринчиден зыян менин өзүмө тиет да, бул зыян.